ошондо комиссия бул на уровне региондордо өздөрү инвестор тарткан жөнүндө кеп болуп атабы же жалпы чоң инвестициялар жөнүндө кеп болуп атабы тактап коесуздарбы? Анткени мен бир сыйра окуп чыксам өзүңөр комиссия түзөт экенсиңер, анан өзүңөр конкурс жарыялайт экенсиңер, анан өзүңөр утуп алат экенсиңер дегенде болот. Мен туура эмес түшүнүп алдым окшойт да. Ошону тактап бересизби? Кичине мындай жазганда неме болуп атат да текстинде. Саламатсызбы, Элвира Жыргалбековна. Уруксат этиңиз, жооп берип коелу. Инвестициялык бул конкурсту өтүү максатында градациялар бар. 1 миллиард сомдон ашык болсо бул министрлер кабинети тарабынан конкурстук комиссия түзүлөт. 1 миллиардка чейин бул министрликтер, ведомстволор жана жергиликтүү бийликтер өздөрү өткөрсө болот. Жалпысынан биз инвестициялык конкурстун методикасын эмне үчүн иштеп чыктык дегенде дагы баса белгилеп кеттик. Бир биргеликтүү образец менен биргеликтүү ушу шарттарды, жол жоболорду карап чыктык. Ошондо бардык министрликтер бүгүнкү күндө өткөргөндө ар бир өзү ушул кандай методика менен өткөрөбүз, кандай талаптар, кандай жол жоболор деген маселелер жаралат. Ошондуктан биз бирдиктүү механизмди сунуштап атабыз. Ошондо мындай да, жалпы жоболорду ачсаңыздар биринчи пунктунда. Так, бир энеси жалпы жоболор номер 1 да. Ошондо деген 3-чү пункт подпункттарды ушул методиканы колдонуу максатында төмөндөгүдөй түшүнүктөр колдонулат. 1А, Б, В окуганда мен орусчасын да окудум, кыргызчасын да окудум. Кичине мындай неме болуп атат да. Аффилирленген жак төмөндө саналып өткөн бир нече белгилерге ылайык келген ар кандай жеке же юридикалык жак. Инвестициялык конкурска катышуу катала редакционный там ошибка бар экен. Катышууга өтүнмө берген уюмдун жетекчилери менен штаттык кызматкерлери менен жакын туугандык, жубайлык даражасынын болушу кимдин, ким менен так жазбайсыздарбы? Б. Өтүнмө берген уюмдун штатында инвестициялык конкурс өткөрүлгөн жылдын алкагында акыркы 3 жылдын ичинде болгон же болуп өткөн. Это кичине мындай да, немножко мындай смысловой нагрузкасы жок болуп атат да. По тексту кто с кем связан, кто с кем аффилированын, а то мындай мааниси жоголуп кеткендей болуп атат да, жоголуп кеткендей болуп атат да. Берде жалпы жоболорго биз киргиздик, Элвира Жыргалбековна, уруксат берсеңиз. Берде аффилирленген жак деп атабыз, бул ушул конкурста комиссия түзүлгөндө, чтобы аффилированные лица не участвовали. Хорошо, аффилированный Хорошо. Аффилированный с кем не участвовали? Так, у меня только ошол эле идея туура жазып атасыздар. Бирок деген так мака деген ким менен аффилированный болбош керек. Анан кимге үй бүлө мүчө болбош керек. Кто с кем деген сөз да. Анткени деген мисалы деген мына 33-чү инвестициялык сынакты даярдоо процесси бөлүмүндө 30-чү пункт. Долбоордун темилгечиси болуп Кыргыз Республикасы министрлер кабинети, министрликтер жана ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткаруу органдары чыгууга укуктуу. Дагы ким укуктуу? Получается, башка эч ким укуктуу эмеспи? Просто жазып атканда ошондой неточность болгондо мындай наоборот, как будто это сырттан караганда, как будто мындай в интересах конкретно каких-то групп жазылган болуп. Просто мен сизди тааныйм. Ниетиңизди билем, түшүнүп атам, идея жакшы болуп атат деп, но написано, мягко говоря, слабо, да? Связи. Уруксат этсеңиз, мен буну түшүндүрүп берем, себеби жеке өзүңүзгө келип. Берде процесстерди биз жаздык, процесстердин ичинде так бекиткенбиз да. Мына мисалы конкурсту уюштуруучу кимдер? Бул министрлер кабинетинен баштап министрликтер, ведомстволор, жергиликтүү бийлик өткөрө алат аны. Бирок ошо конкурска катышат дегендер кимдер? Ал жакта инвесторлор. Ошол инвесторлордун процедурасынын ичинде биз жазып атабыз. Алар менен аффилирленген жак кошулбасын деп атабыз. Бул туура эле. Просто сизге туура түшүндүрүп бергенге уруксат этиңиз. Тогда жеке келип. Мындай да, мага келбей туруп эле ошол ким менен аффилированный болбош керегин, кимдин үй бүлөнүн мүчөсү болбош керегин ошол жакта жазыңыздар. Иначе вы не вечно там будете сидеть. Кабмин тоже у нас раз несколько лет меняется, да? Ошондо бул түшүнүктөр калып калса, бул мындай повод для коррупции болуп калбасын дегеним, да? Жарайт, түшүнүктүү. Жарайт, рахмат. Колдойм.